Салам достор, биз бүгүн Photoshop'тогу куралдарды үйрөнүп баштайбыз. Ал үчүн эң биринчи курал бул перемещение куралы да. Бул менен биз ар кандай жерлерге жылдырып алсак болот. Куралды таңдаш үчүн V тамгасын басабыз же болбосо эң жогоруда турган 2-4 тарапка турган стрелканы басып көрсөк болот. Бул менен ар кайсы жерге жылдырып алабыз слойдо турган объектилерди. Слойдо мен ага чейин эле даярдап койгон болчумун бир нече слойду. Кулпу басып койсок, бул слой катып калат, жылдыра албайбыз да. Эгер кулпуну алып койсок, ачып койсок, анда ар кайсы жерге жылдыра берсек болот да слойдучу. Ушинтип бул курал менен элементтерди ар кайсы жерге жылдырып, бизге керектүү жерге алып барып койсок болот. Эң жогорку слойду таңдап туруп, жанына көздүн белгисин басып койсок, ал көрүнө баштайт да бизге. Буну биз атайын ар кандай сүрөттөрдү тартканга калтырып койгон болчумун. Көрдүңүздөрбү, ар кандай сүрөттөрдү тартып жылдырсак болот. Жылдырып атканда дагы бизге жардам берүүчү линиялар күйүп чыгып, кандай туура коюп атканыбызды көрсөтүп берет. Бул кызыл слой вектордук слой, буну да кымылдатып көрөбүз азыр. Кызыл төртбурчтукту биз прямоугольник деген курал катары жасасак болот. Аны жасагандан кийин инструмент курал перемещенияны алып туруп, биз дагы ар кайсы жерге жылдырып, өзүбүзгө ыңгайлуу жерге коюп койсок болот. Дагы экинчи слойдон эки объект алып туруп, Ctrl клавиатурасынан басып туруп, экөө таңдалып калат. Экөөнү жараша аралыкты сактап жылдырсак болот. Андан тышкары жогору жакта бири-бирине карата четке, ортого, борборго турган оңой аткарчу кнопкалар бар да, аларды да пайдаланып бизге каалагандай бул фигураларды өзүбүзгө каалагандай жайгаштырып койсок болот. Photoshop'то да кызыктуу автовы бар деген функциясы бар да. Мисалы үчүн бизде көптөгөн объектилер ачылып турат, анан таңдаганда кайсыны таңдашты билбей атабыз да, кайсы слойдо турганын. Мисалы үчүн сарыны таңдаган атабыз. Ал үчүн жогору жакта автовыбор дегенди басып туруп, каалаган ошо сарыны басып койсок, уже слойлор тарабынан таңдалып калат да. Бул убакытты жеңилдетет жана көп объекттер ачылып турганда бат таңдап алганга, керектүү объекттин бат таңдап алганга жардамы абдан зор тиет. Биз азыр сары слойдо турабыз, көрдүңүздөрбү? Сары слойду ар кандай жылдыра берсек болот. Эгер биз деген Alt кнопканы басып туруп, сары слойду жылдырсак, анда ушул слой копия болуп калат да. Так эле ушундай сүрөт дагы бир жолу эки эсе чыгып калат, бирок өзүнчө слой болуп түшөт да. Ушинтип бир тарткан нерсени 2-3 кылып көбөйтүп алсак болот. Мисалы үчүн азыр жаңы сүрөт жасап силерге көрсөтүп берейин. Ушинтип сүрөттөрдү тартып алдык ар кандай кылып. Буну биз деген бир сүрөттүн ичинде эмес, башка сүрөткө дагы алып барып жылдырсак болот. Ал үчүн перемещение инструментин алып туруп, кармап туруп эле сүйрөп барып, мынакей жогорудагы тиги биринчи иштеп аткан сүрөтүбүзгө алып келип тыштап койсок, үстүнө туруп калды. Көрдүңүздөрбү? Үстүндө турат. Көздү алсак жок болуп кетип атат да. Буну деген өзүбүз ыңгайлап коюп алсак болот, түздөп. Эгер размери чоңураак болсо, бул галочканы басып туруп, чоңойтуп, кичирейтип койсок болот да. Ушинтип башка файлдагы сүрөт, биздин биринчи иштеп аткан файлдагы сүрөткө кирип, жайгашып калды. Дагы бир мисал келтирелик. Мисалы үчүн жаңы слой жазып алып туруп, кисть инструменти менен биз ар кандай фигураларды чиймелеп көрөлүк. Буну сиздерге түшүндүрмөө үчүн да. Көрдүңүздөрбү? Бул өзүнчө слой болуп турат, эң жогору жакта жайгашканда. Анан бул слойдун прозрачностьтарын дагы жогору ползунок менен өзгөртүп алсак болот. Мисалы үчүн кызылга боёдук. Анан биз деген жанакы таңдадык. Анан бизде деген перемещение инструментинин астында выделение деген бар. Төрт бурчтук кылып чийип алып туруп, кайра инструмент перемещенияны алып, ушул төрт бурчтугубузду жылдырсак, бул деген кесип туруп, биздин сүрөттү жылдырып коет да. Көрдүңүздөрбү? Ар кайсы жерге ушундай объектиден бир слойдун ичинен керектүү жерин кесип алам десеңиздер, ушу выделение деген инструмент менен кесип алсаңыздар болот. Бирок бир эле слойдо жайгашканда, эгер кесип алып бирок
өзүндө да калсын десеңиз, анда эсиңизде болсо керек, Alt кнопкасын басып туруп чыгарсаңар өзүндө да сакталып калат. И жаңы слойго сиз деген ошо керектүү жерин кесип алып, сиз каалаган жерге коюп койсоңуздар болот. Ошентип биз перемещение куралын үйрөндүк. Биз менен болуңуздар. Чоң рахмат.